Кайрадан кадырлуу жакшылар, агайыбыздын дагы бир өнөрү Советтер Союзунун маалында бүтүндөй эстерге таанылган кинофильмдерге агайыбыз. Ал фильмдердеги музыкалар, ырылар, деги эле идея кайдан чыккандыгы, кантип жазылгандыгы жөнүндө чакан баяндама жасаган турабыз. Сиздер кол чаап, сүрөп турсаңыздар, агайды кайрадан алдыңыздарга чакырайын. Түгөлбай агай келип бериңиз. Салижан агаңыз айткандай, кыргызга орусча айтмайынча ишенбейт дегендей, кайдан жүрүп ногу орусча тасмага ыр жазып калгансыз. Бунун сыры эмнеде, кайсы доор, кайсы учурда болгон? Биринчи тасманы көрүп андан кийин баяндама жасасак. Кеттик. Здравствуй, это я. Бұл 83 жылы «Терек қанша жыл жашайт» деген телефильм тартылып атканда Доке, Алянчиков деген бар эле, Улан Токонбаев деген чыгармачыл адамдар кызыкта. Кээде ашканада, кээде ошо коридордо эле, кээде ар кайсы жерде идеялар келе калат, ошону талкуулап жүрүшөт, толкунданып да кетишет. Ошентип эле бир күнү бир текст көтөрүп келишти. Море бывает синими, желтым, бирдеме деген бир. Анан мага айтат, ушуга оон чыгар деп. Мен орусча оон чыгарып көргөн эмесмин. Десем, сен кыргызча жаза бер, бул орусча текст салып коебуз дейт. Анан нары кетип, бери кетип атып иши кылып, ушул орусча оон жаралган биринчи орусча оонум «Здравствуй, это я» деген. Кийинки тасмагай акыркы ыр. Кайран эл кинофильминдеги. Эмнеге акыркы ыр? Күндөрүм калар, жит чачып турган, күндөрүм калар, биз басып турган. Көк асман калар, көзүңдөн мөттөп, көрөкат калар, кыстатып турган. Эй, көрөкат калар, кыстатып турган. Ана тоңгалар, атандай болгон, ата жұрт қалар, мазардай болгон. Қаламым қалар, қанатсыз құштай, қағазым қалар, жазалбай қойғон. Ей, қағазым қалар, жазалбай қойғон. Тасма муун жүйүндү бошотот агай. Аталыш андан өтөт. Акыркы ыр эмнеге? 91 жылы ГКЧП болбодубу? Анан биз ошондо Кайран эл деген фильмди иштеп атканбыз да. Анан эле Доке Доронбек Садырбаев бир күнү келип айтты: "50 кишинин тизмеси Компартияга кетиптир. Компартия эртең жеңсе 50-син тең ата турган болуптур" деп. Анан 50-нин ичинде биз бар экенбиз дейт. Анан азыр Шайлообекти, Дүйшөевдү алып келип бир бөлмөгө камадым дейт, 2 сааттын ичинде текстин жаз деп, ал бүтөрү менен сен 2 сааттын ичинде оонун чыгарасың дейт. Мен деле өмүрүмдө 2 саат, 1 саат, жарым саат деп оон чыгарып, мындай бирөөнүн заказы менен иштеп көргөн жок элем. Анан мен колуман келбейт болуш керек дедим. Болбойт. Кыргыз телефильмде мынага азыркы домбура да арты дөңкөйгөн. А биздин комузда эле болгон бир домбура бар экен. Ошону берип койду. Ал кинкилдеп, үнү да чыкпайт экен. Ушуну менен дейт, оон чыгарасың деп мени камап кетти. Анан отуруп ойлодум, чын эле эртең атыла турган болсо. Анан баягы биздин бир замандашыбыз бир жолу бир боорду эсти эле. Минтет мектепте окуп жүргөндө тайкем мени алып кетти дейт, кой бактырып атат дейт. Мектеп калды дейт. Бирок анда-санда мени мактап коет дейт. Сени мугалимдер мактап атат, жакшы окуп атат деп.
А мен болбойм дейт, таза дардаңдап, койлордун артынан чуркап. Анан жөн турбай ыр жазам дейт. Ырларды жаза бердим, дептерден дептерге көчүрөм. Bir күн анан кийин тандалган ырлар деп туруп, дагы бир дептерге көчүрдүм дейт. Чыга элек дейт ырлар меш жака. Анан аны көтөрүп алып басмага келдим дейт. Басмадан анан мен келесоо экенди далилдеп туруп анан кайра кубалап чыгышты дейт. Анан жолдо келат ойлодум дейт, ошо ери укмуш да. Бу Айтматов өлүп калды. Мени болсо жыга чабышты. Эми кыргыз адабияты эмне болот деп ойлодум дейт. Биз атылып кетсек, биз жазабыз деп жүргөндүн баарын ким жазат деп ойлоп коем. Жанагы жерде камалып атып. Анан баягы башка түштө Байтал жорго деген макалды ошол жерден түшүндүм мен. Анан ушул обон чыкты. Анан турмуш башкача болуп кетти. Эчтеке билинбей калды. Мүмкүн атылып кетсе жана сүрөттөгүлөрдөй болуп атылып кетет беле. Ким билет эми? Аны эч ким билбей калды. Жөн гана ошол мезгилдеги ыр болчу бул. Бар болуңуз агай. Жанагы сиздин калемгериңиз айткандай болуп, сиздер ошондон кийин кемчилигиңер эмне десе, ушу иштермандыгымда 1 сааттын ичинде, 1 сутканын ичинде ошондой ыр жаздык деп айтмак экенсиздер да. Кийинки тасмагай махабат дастаны керемет тасма чындап. Ошол тасмада дагы бир бөлүк бар. Арман. Батыр мактанса бир октук, бай мактанса бир жуттук. Бул ыр ойдой жок жерден эле чыгып калды да. Биз махабат дастанын тартып бүтүп, анан анын казакча ырдалган жерлери бар эмеспи баягы. Бегим айырдаган жерлердин баары эле казакчада. Аны ошону Казакстанга барып, Алматыда Калемкас Орашева деген ырчыны, анан баягы актерлук тексттерди Доскан Жолжаксыновду жаздырабыз деп барганбыз. Аны эртең кетебиз деген күнү мен жөн турбай айтып калдым Докага. Ай Дока, жанагы дарака таңып туруп өртөп аткан жерине бир ыр койбойлубу дедим. Мен эле ырдалып жүргөн ырлардын бирөөсүн коебузго деп ойлогом, же казакча, же кыргызча. Анан Доканын ушундай бир эмеси бар эле, эмнени айтсаң эле жаса дейт да. Ошону. Жас ошондой ырды деди. Мен азыр киргизе берем аны дейт. Анан айлам кеткенде агама чалдым, Аман Токтогуловго. КГБда иштейт ал. Анан ушундай болуп атат, бир 3 куплет ыр жазып бербейсиңби десем, "Эй, Казаков" деди. "Мен ушул жерде ыр жазып отурат деп ойлоп атасың сен." Анан антип ойлогон жокмун, бирок мен айлам куруп атпайбы биякта? Десем, эми ал абдан сезимтал адам да, акылдуу мага караганда. "Бир 2 сааттайын чалчы" деди. Анан болуп бир деп, мен ага чейин обондо ойлонуп, антип минтип анан 2 сааттайын чалсам, "Ал кагаз калемиңди" деди. Анан ошо телефондон диктовать этип берди да. Бир эмес 2 вариантын айтты Армандын. Мен бирөөсүнө обон чыгардым, экинчисине батын алган жокмун. Анан кийин айтып жүрөм, ушу менден таланттуу, менден акылдуу бирөө чыкса, ошол текстке чыгарат го деп. Анткени ал тексттин ичинде мындай бир сап бар да. "О Арман, 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 не келдиң бул өмүргө, бирдеме адам. Кош бүркүп болуп көккө учаарымда не кырмап турасыңар канатымдан" деген куплет бар болчу да. Анан мен аны бул киного эми туура келбей калат. Анча. Беркисин эле жалпысынан калтыралы деп калтырып койгонбуз. Ошондон чыккан ыр. Рахмат агай.
Улан кино тасмасы бар агай. Ушул жерде сиздин тутулар жериңиз ушул жерде ойлойм. Улан. Aydaqa gettiye gül barçın Arektin otun tübötüp Aydaqa gettiye gül barçın Жана агай бирөөнду сурагам, дайым сенсиң оюңда десем, ал Телмандыкы деп жооп берип кутулуп кеткенсиз. Могу жерде далилденип турат тасмада. Бул гүл барчын азыр барбы? Кайсы гүл барчын? Анан сизди туурап келатып, Түмөнбай колдошуп дагы сүй жазып, ош үстүндөгү сен сагынбай жүрөсүң, жана башка деген оондорду жазып жүрөт да. Анан өткөндө бул киши да тутулду. Быйыл ошум оончулардын баары оптомадан тутула турган жылыңар окшойт. Мунарым деп бир оон жазыптыр. Ошо гүл барчын жөнүндө айтыңызчы, кайсы гүл барчын бул? Дейгим. Мага эмес, ушул чолпон эже отурат Байекова. Эжеге деле кызык болуш керек. Эми Түмөнбай экөөбүз атын айтпайлардай берели. Себеби оончунун баары эле бир бетке болуп калганда да кызык болбой калат өзү. Жанагы жолболду кыйтыр оончулар дегенде кыйтыр болсо кыйтыр болуп сыгылып жүрө берсин. Мына гүл барчындыр деп атканын карасаңар, бул акылы бар киши ушундай кылабы? Келинчегиң жанында отурса, же бир гүл барчынды тааныбасаң, же билбесең, же алырды өзүң чыгарбасаң, эмне мынча соксолоңдоп күйүп бышып ырдайсың дейм да. Ушу акылдуу кишинин кыла турган иши. Төлөмүш Океев агабыз уланды тартып жүргөндө Темир Дүйшөкеев деген бир экинчи режиссер бар эле, ошону жибериптир үйгө. Биз Чолпон Атада жашачубуз анда. Сен аябай шашылыш чакырып атат келинчегиң экөөңдү. Анан кийин барсак, көлдүн жээгинде ноябрь айынын аягында күн суук. Уландын ошо азыркы эпизодун тарткан жатыптыр. Столдун үстүнө шампан деп куюп койгон суулар тоңуп калыптыр. Анан төкөңдүн тамаша көйүнүшүнөн белгиле. Өзү пальто кийип алган, шарфты салынган, тумакты кийген. Мени костюмчаны отургузуп коюп тургандан бир кезде айтат: "Ой бала, сен тердеп отуруп ырдабайсың." Мен айла жок күлдүм аябай. Эми ал кишинин юмору мыкты да, аябай. Анан комуз менен эмне ыр билесиң дейт. Мен комуз менен ырдачу эмесмин да. Чыны. Такыр эле карайлап эчтеке таппай, анан ушул гүл барчын дегенди уккам, кимдин ыры экен да билбейм. Мунун сөзүн дагы, оонун да билбейм, ушул күнгө чейин билбейм да. Анан ошону ырдасам, болуптур, ушул жарайт деп ал ырдатып койгон. Көргөн кишилер ойлоду, таң көрүп бул үйлөнгөнүн үйлөнүптүр, бирок гүл барчын дегенге жетпей сыздап калган байкуш экен. Анын тарыхы ушундай.